Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 3-түн айы 16-сы. Түбүнө жетүү. Эмне үчүн түбүнө жетүү зарылдыгы талап кылынат? Ансыз өтө аз адамдар гана чын дили менен АА программасын кармана алышат. ААнын мүчөсү болуп, калган 11 кадамды өтүш үчүн ушундай көз карашты кабыл алыш керек жана ушундай кадамды жасаш керек. Мындайды ар бир ичиликке берилген адам кыялдана да албайт. Түбүнө жеткен абал менин көзүмдү ачты жана мен жашоомду өзгөртүүгө аракет кылдым. Мен ААга келдим. ААдагы менин жаңы жашоом велосипед айдаганды жаңы үйрөнүүгө окшош болду. АА менин колдоочум болуп калды. Мага жардамдын кереги бар деп айткым келген жок. Жөн гана мен жыгылып кайра көк ала болгум келген жок. Ичкиликти каалагандан да мен кайра түбүнө жетүүдөн качуу күчтүүрөөк болду. Башында ошол гана мени сергек соо кармап жүрдү. Бир топ убакыттан кийин мен кадамдарды болгон күчүм менен жасап жатканымды байкадым. Бир аз да болсо менин көз карашым жана кылган иштерим өзгөрүлгөнүн байкадым. Күндөр өткөн сайын мен өзүмдү жакшы сезе баштадым. Башка адамдар менен катташым жакшы болуп, менин жараларым тартыла баштады. Мени колдоочу болгон Кудайга ыраазычылыгымды билдирем. Менин колдоочуларымды анонимдүү алкоголиктер деп атайм.